Саламатсыздарбы, урматтуу билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасынын колдонуучулары. Бул тасмада сиздер мекемеңиздердин кызматкерлеринин өргүсү боюнча маалымат аласыздар. Демек, кызматкерлердин эс алуу өргүсү боюнча маалыматты системага киргизүү үчүн мекемелер бөлүкчөсүн тандап, андан соң персонал бөлүкчөсүнө кириңиздер. Берилген кызматкерлердин тизмегинин арасынан өргүүгө кетүүчү кызматкердин атын басыңыз. Өргүүгө кетүүчү кызматкерди тизмектен тандагандан кийин сол тараптан карьера баскычын басыңыз. Берилген бөлүкчөлөрдүн арасынан өргүү бөлүкчөсүн тандап, кошуу баскычын басыңыз. Персоналдын өргүүсүнүн тибинде акы төлөнүүчү эс алуу өргүүсүн тандаңыз. Орусча айтканда оплачиваемый отпуск. Кайсы окуу жылы боюнча өргүүгө кетип жатканын көрсөтүп, андан соң буйруктун негизинде берилген өргүүнүн башталуучу күнүн жана аяктоочу күнүн киргизиңиздер. Толук күндө ооба деп тандаңыз. Комментарийиңиз болсо жазып кошуңуздар. Файлдын мазмунунда эч нерсе киргизбеңиздер. Ыйгарым укуктуу адам тилкесинде өзүңүздүн атыңызды системанын адреси катары тандаңыз. Андан соң сактоо баскычын басыңыз. Өргүү боюнча жазуу системага ийгиликтүү кошулду. Макам ачык бойдон кийинки кадамдарды аткарып жана эс алуу өргүүсүн кабыл алуу үчүн макамды басыңыздар. Кийинки кадамдарды аткаруу үчүн көбүрөөк иш-аракет баскычын тандап, текшерүү баскычын басабыз. Ыйгарым укуктуу адамда өзүбүздүн атыбызды тандап, сактоо баскычын басабыз. Колдоого алынууну күтүүдө. Эс алуу өргүүсү боюнча маалыматты системага толук киргизүү үчүн дагы бир ирет көбүрөөк иш-аракет баскычын тандап, кабыл алууну басабыз. Кайрадан өзүбүздүн атыбызды системанын адреси катары тандайбыз. Сактоо баскычын басабыз. Байкасаңыз, макам жабык деп өзгөрдү жана биздин киргизген жазууларыбыз ийгиликтүү жаңыланды. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сак саламатта болуңуздар.